Кезек эми ушул немет сыноолордун экинчи бөлүгүнө келип жаттык туугандар. Бүгүн 6 ноябрь 2021 жыл. Өтө суук болуп атат. Лайк басып бизди колдоп туруңуздар. Мына карларды арчып түшүрүп атат машинанын үстүнөн. Биз ошо сектор 5теги немет сыноолордун экинчи бөлүгүн баштап жатабыз. Passat B5 9818 механика $3500 дейт. Дөңгөлөктөрү кышкы. Салонна көрөлү. Пробег канчалык калды? 277 000 км жүрүптүр. Стеклоподъемниктер электрический. Кузову жакшы, 1.8 объем. Каналга жазылганды унутпаңыздар туугандар. Лайк басып, колдоп, суроолор болсо комментарий калтырыңыздар. Кайсы унааларды тарталы? Golf 3 93 1.8 механика 952 000 км жүрүптүр. Охо. 210 000 сом дейт. 210 000 сом Golf 3. 952 000 эмес. 52 000 айланып келиптир уже. Айланып келип 52 000 км жүрүптүр. Тондар бул жерде Жакшамалда Audi S4 автоунаасы базарга чыгыптыр. Азыр тартабыз 92 жылкы 2.3 коробкасы механика, дөңгөлөктөрү ушундай кышкы дөңгөлөктөрдө. Краска өзүнүкү дейт, только айдаш керек дейт. 290 000 сом. Коробка механика. Стеклоподъемниктер электрический. Музыкалар жаңырып атат, магнитофон бар. Үстүндө люк дагы бар. Состояниясы жакшы. Анын жанында бул жерде Golf 3 өтө Жакшамалда базарга чыгыптыр. Бардыгы элдер келип ушул Golf 3-тү көрүп атат. Баарына жаккан окшойт. Golf 3-тү ар жагынан, бер жагынан текшерип карап атышат. Азыр биягынан бир көрөлүчү. Коробкасы механика 240 000 сом. Дөңгөлөктөр жайкы, кузовунда такыр жумушу жок. Golf 3 состояниясы жакшы. Азыр сатылып кетет окшойт, биз тартып YouTubeга чыгарганга чейин эле. Андан кийин бул жерде Passat B3 90 жылкы 1.8 механика. Басы договорунда деп жазып коюптур. Ушул номерге чалып сүйлөшүп көрөсүздөр. Азыр ээси жок окшойт, эшиги дагы жабык. Passat Жакшамалда. Андан кийин бул жерде Vento 97 жылкы 1.8 механика. Номери бар. Чалып сүйлөшүп көрсөңүздөр болот. Бул Passat'та силерге караштуу болчу да мына. Канча алган? Passat 230. 230 болчу? 260. 230 000 сом, бул 260 000 сом дейт. Toyota Corolla кара түстө 2005 жылкы 1.8 коробкасы автомат. 153 000 км жүрүптүр. Басы $6200. Байланыш номери. Дөңгөлөктөрү кышкы. Азыр ээси эшигин жаап коюптур. Кузовунда жумушу жок. Жакшамалда. Андан кийин Nissan Primera P11 коробка механика. 2002 жылкы объем 1.8 225 000 км жүрүптүр. Басы 230 000 сом дейт. Бир байке суранып калды, ошол Passat'ты тартып берип койчу, мен сатышым керек эле дейт. Дөңгөлөктөрү кышкы экен, кузову орто абалда. 90 жылкы 1.8 моно механика 145 000 сом дейт. Ачып көрөлүчү кандай экен салону.
Коробка механика, магнитофоны бар. Ручниктері, электро көтөргүчтөрү ручной экен. Дөңгөлөктөрү кышкы дейт. Реальный клиенттер болсо түшүп берем дейт. Номерге чалып сүйлөшүп көрүңүздөр. Андан кийин японец Mazda MPV автоунаасы. Дөңгөлөктөрү кышкы 2000 жылкы 2 объем автомат. $4200. Дагы бир жакшы абалда кара түстө 34 кузов BMW 525 базарга чыгыптыр. Дөңгөлөктөрү жайкы. Жылы 92, 250 000 км жүргөн, 2.5 Vanus механика. Состояниясы жакшы дейт. Баасы 260 000 сом. Байланыш номери бар. Салон бир ачып көрүп койду. Үстүндө люктор бар. Отуруштары кожа. Коробка механика. Артында биядан өчүп көрөңүчү. Азыр ашкалары ремонт болот атабы? Ремонт болот экен, артыңкы дөңгөлөктөрү кышкы. Состояниясы кандай эми муну? Не кылыш керек? Не жумушу бар? Я. Мотор коробкасы жакшы элеби? Жакшы. Канча болот эми азыр? Ушул состоянияда болушу? 220. 220 000 сом дейт. Ушул BMW номерге чалып сүйлөшүп көрүңүздөр. Андан кийин бул жерде кара түстө 39 кузов. Дөңгөлөктөрү кышкы 2002 жылкы, көлөмү 3, родной краска, коробкасы автомат. 322 000 км жүрүптүр. Азыр баасын сурайынчы. Баасы канча болот? Баасы $5500. Opel Vectra универсал. Күмүш түстө. 2000 жылкы 1.8 автомат. 250 000 сом. 250 000 сом. Биякта Россиядан келген Mercedes C-шканы көрсөтөбүз. Күмүш түстө 94, 2 объем автомат. Коробкасы механика, обмен бар экен. 220 000 сом дейт. Mercedes'in салону. Обмен не кандай машина? Байкабыз көп. Негизи өзүнүн боло турган баасы канча болот? Нал болсо 190. 190 000 сом болот дейт. 190 000 сом. Биякта дагы бир өзгөчө атта Hyundai Accent автоунаасы. 95 жылкы 1.3 коробкасы автомат, 150 000 сом. Дөңгөлөктөрү жайкы, азыр салону ачык экен. Коробкасы дагы автомат, 150 000 сом дейт. Hyundai Accent автоунаасы. Audi A4 2002 жылкы 2.5 коробка автомат. Расход шаар ичинде 8 дейт. Это экономичный деп жазыптыр. Баасы $3500. Дөңгөлөктөрү азыр кышкы. Салонду ачып көрөбүз. Подогрев жок экен. Только кожаный салон, коробка автомат. Состояниясы жакшы. Стеклоподъемниктери бүт полный электропакет экен. Вложение şu артыңкы бамперинде бир аз жумушу бар экен. Ondan keyin dagы bir 210 Mercedes. 98 жылкы 3.2 бензин, расход жүзүнө 10-дон 12ге чейин дейт. Японец. $6500. Байланыш номери астында турат. 0770 42 22 42 деген номерде. Азыр салонду ачып көрөлүчү. Подогрев есть? Подогрев. Подогрев бар экен, кожаный салон. Дөңгөлөктөрү кышкы, абалы жакшы.
Андан кейін бұяқта даны бір Mercedes 210 тұрады. Ушунда көрсөтүп кетейин. Дөңгөлөктөрү почти жаңы салып коюптур. Азыр ачык экен, Бул отуруштары кожа. Подогрев сиденье болушу керек. Телефон бар экен. Так, эшигин не жакшы жабылбай атат. Жылы 2000, 3.2 бензин, полный комплектация дейт. $7800. Üstünde люк бар. Состояние жакшы. Дөңгөлөктөрү эң эле башкысы дөңгөлөктөрү кече эле жакында салган окшойт. Биякта дагы бир Passat B3 жашлы түстө 91, 2 объем механика. Вложение не требует дейт. Кыргызстанда биринчи хозяин экен, 235 000 сом дейт. Дөңгөлөктөрү кышкы. Көзү дагы жакшы экен. Сынык-мынык жерлери жок. Андан кийин коробкасы автомат, Volkswagen Bora 2003, 1.6 бензин. Коробка автомат. Дөңгөлөктөрү кышкы. $4300. $4300. Bunun baası жазылмаптыр. Бұл жерде Golf 3 универсал күмүш төстө. Тоқсан төртүнчү жылкы 1.8 механика 5 штука. Биринчи хозяин экен. Байланыш номери бар. Чыгышынан. Цена бар. $3000 дейт ушул Golf 3. Пробег 152 000 километрди көрсөтүп жатат. Golf 3 дөңгөлөктөр 15 размер, 1.8 объем. Биякта эки дагы бир Passat B3 менен Passat B4 турат, кызыл төстө. 92, 1.8 моно. Оош да. $3000 дейт. Биякта ушул эле Passat B3'төн Passat B4'ü универсал. Дөңгөлөктөрү да кышкы экен. 95, 1.8. Байланыш номери бар. Сизге бек 3000? 300 000 дейт. 300 000 сом сурап жатам дейт. Коробка механика 5 штука. Эшти өзү жазып койсо. Аккуратно жабылып турбайбы? Биз эле ачып жабып аткан турбайбызбы? Тондар, бул чыгарышыбызды жыйынтыктайбыз. Кийинки чыгарышты күтүп туруңуздар. Мына ушул жерде Mercedes C-шка автоунаасы дагы сатылып атышат, ошондо тартып коеюнчу. Дерзкий экен. Дерзкий C-шка, дерзкий болуп турат. Ошону тартайынчы азыр. 96 жылкы 2.2 коробкасы автомат, 235 000 километр жүрүптүр. Баасы $5800. Все работает дейт. Бир салон көрүп коелучу. Алыстан көрүп калдык ушул машинаны. 295 000 километр жүргөн. Коробка автомат. Дөңгөлөктөрү азыркы учурда жайык экен.